5 октябрь бүткүл дүйнөлүк мугалимдер күнү. Бул күн өлкөбүздө түрдүү иш-чаралар өткөрүлүп, мугалимдердин коомдогу ролу жана алардын билим берүүгө кошкон салымы даңазаланат. Ал эми бул майрамды башка өлкөлөр кандай майрамдашат? Кызык инфо рубрикасынын бул чыгарылышында айтып берем. Финляндияда мугалим болуу дарыгер же юрист болуудан да татаал. Конкурстар күч, талаптар жогору. Анткени билим бул өлкөдө баарынан бийик турат. Ал эми 5 октябрь күнү мугалимдерди майрамы менен мамлекеттик жетекчилерден тартып бала бакчадагы балдарга чейин куттукташат. Японияда окуучу мугалимин көргөндө кандай абалда болбосун ордунан туруп таазим кылат. Бул аларга кадимки күндөрдөгү көрүнүш. Ал эми майрам күнү мугалимдерге атайын чай берүү аземы уюштурулуп, аларга ыраазычылык жана терең урмат көрсөтүлөт. Россияда бул күнү көп мектептерде мугалимдердин ордуна 11-класстын окуучулары сабак өтөт. Бул салт окуучуларга мугалимдин эмгегин жакыныраак түшүнүүгө мүмкүндүк берет. Айрым өлкөлөрдө бул күндү жылдын башка күнүндө белгилешет. Мисалы, Индияда мугалимдер күнү ар жылы 5 сентябрда майрамдалат. Бул күн өлкөнүн мурдагы президенти жана атактуу окумуштуусу Сарвепалли Радхакришнанын туулган күнү менен байланыштуу. Радхакришнан өз өмүрүн билимге, мугалимдик кесипке арнагандыгы менен элге белгилүү. Туркияда мугалимдер күнү 24 ноябрда белгиленет. Бул дата Туркиянын билим берүү тарыхындагы маанилүү окуяга байланыштуу. Тактап айтканда 1928 жылы ушул күнү Туркиянын биринчи министрлеринин бири, билим тармагын өнүктүрүүгө чоң салым кошкон Мехмет Экфер атындагы мугалимдер мыйзамы кабыл алынган. Кореяда мугалимдер күнү расмий майрам катары белгиленбесе да, мугалимдерге болгон урмат жана ыраазычылык ар дайым чоң мааниге ээ. Кыргызстанда мугалимдер күнү Совет мезгилинен бери, тактап айтканда 1965-жылдан тарта кеңири белгиленип келет. Ал кезде бул күн октябрь айынын 1-жумасына туура келген. 1994-жылы ЮНЕСКО тарабынан 5 октябрь дүйнөлүк мугалимдер күнү деп жарыялангандан кийин Кыргызстан да бул салтты кабыл алып, ошол жылдан тарта 5 октябрда расмий түрдө белгилей баштаган. Ал эми 100 жылдык тарыхы бар Ош мамлекеттик педагогикалык университетиде бир кылымдан бери миңдеген мугалимдерди даярдоо менен өлкөбүздүн агартуу тармагына чоң салымын кошуп келет. Акыркы маалыматтар боюнча дүйнөдө болжол менен 93,7 миллион мугалим эмгектенип келет. Бирок кээ бир өлкөлөрдүн дагы да мугалимдерге муктаждыгы бар. Андыктан мугалимдер менен гана биздин жашообуз мазмундуу, коомубуз туруктуу, келечегибиз жарык. Бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар кут болсун. Сиздер менен Мурас телестудиясынын кызык инфо рубрикасы болду. Көрүшкөнчө.